Салам достор, биздин Сонунур каналына хош келипсиздер. Сиздер менен бүгүнкү видеодо жоолук үчүн же болбосо жоолук эмес, шарф токуйбуз. Шарф палантин. Ошол палантиндин кандай токунушун сиздерге көрсөтүп берейин дедим. Бул узор негизи биз ал узорду токуганбыз. Мурунку сабактарда моундай болгон жоолук токуганбыз. Бул чоң жоолук болгон. Азыр ошол эле узорду шарф кылып токудум. Ошону сиздерге бүгүнкү сабакта көрсөтүп берейин дедим. Аябай сонун болду. Көркөмдүү бактарында чачпак кылып койдум. Чекеси мындай. Шарф үчүн мен ярнард голд жибин алдым. 92% акрил, 8% металлик. Турция мамлекетинин жиби. 100 граммда 400 метр. Бул шарфта бул жип менен токкандын себеби жылтыраган металлиги аябай кооз көрүнөт экен. Просто азыр бул жерден жакшы көрүнбөй атат. Күнгө чыкканда аябай сонун болот. Ошол узорду баштадык. Негизги илмегибизди алып алып, бул үлгү үчүн 48 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48 аба илмегин алдык. Эми 48 аба илмегин алып 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. 3 аба илмегин алып, төртүнчү өткөн катардын 4-чү илмегине полустолбик менен жайгаштырабыз. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1, 3, 4, 5. 5 аба илмегин алып, 1, 2, 3, 4-чү аба илмек менен алынган 4-чүгө полустолбик менен жайгаштырабыз. Мындай шакекчелер пайда болот. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4.
экинчи катары бүтүрдүк. 5 аба илмектеринен турган шайкечелер пайда болду. Кайтабыз. Кайтып атканда бир аба илмегин алабыз. Алып туруп, үлгүбүздү кайра бурап, ошол эле жерге, бир аба илмек алынган жерге бир столбик без накида менен алып алабыз. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 аба илмеги алынып кеткен шакекчеге пол столбик менен жайгаштырабыз. Эми кийинки столбикке, боштукка, аба илмеги алынган жерге 7 столбик накид менен коебуз. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик накид менен койдук. Мына 7. Эми өзүн эле пол столбик менен жайгаштырабыз. Анан 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5 абагын алып, шакекчеге пол столбик менен жайгаштырабыз. Дагы 1, 2, 3, 4, 5 абагын алабыз. Столбик менен жайгаштырабыз. Эми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. Мынакей. 1, 2, 3 рапорт деп коет. Бул 16 аба петлядон турган 3 рапорт болот да. 1, 2, 3. Эми жогору кайтабыз дагы. Ошо бир аба илмегин алып, ошол эле жерге бир пол столбик менен жайгаштырабыз. Анан 1, 2, 3, 4, 5 аба илмегин алабыз. Кийинки 5 аба илмеги алынган жерге пол столбик менен байлайбыз. Эми 7 столбик накид менен алынган жерге столбик коебуз. Үстүнө эле столбик. Ар бир столбиктин ортосунда бирден аба илмеги бар.
мурдакы видеолордо көрсөңөр ушул узор берилген да 1 2 3 4 5 ошонун эле түз кеткен да 1 2 3 4 5 7 столбик менен саднимный кидем. Бияка 5 2 3 4 5 ортосуна 5 аба илимин алып, бул боштук менен арка менен туташтырабыз. Кайра бул жерге эч нерсени токпайбыз. Столбик саднимный кидем болот. Ортосунда аба илмеги бар. Bir 5 aба ilmegi кийинтин жабыштырабыз. Бияка 7 столбик накид менен. 1 ортосунда аба илмеги бар. 2 3 4 5 6 7 Мындерден бирдемени айтып коюш керек. Мына бу жерде 2 аба илмегин алып туруп, өткөн катарда токулуп кеткен полустолбик менен алып, анан столбик саднимнайкиден токуйбуз. Ошондо мындай болуп калат. Эми бир аба илмеги үлгүбүздү бурабыз, кайтара алабыз. Ошол эле жерге кайра столбик без накида алабыз. Бул катарыбызды туура алып кетиш үчүн болот да, мына. Туура алып кетиш үчүн. 1 2 3 4 5 аба илмеги. Эми накид алабыз. Азыр биз бул жерге бирден аба илмеги алып кеткенбиз да. Ош жерге пышный столбик токуйбуз. 4 илмектен турган 1 2 3 4 чыгарабыз, байлайбыз. Пышный столбик. Бул эмелер токуганбыз, бирок мен дагы кайталап кое берейин деп атам. Эми ортосуна 2 аба илмегин алабыз. Анан дагы экинчи катарга пышный столбик токуйбуз. 1 2 3 4 пышный столбик. Ортосунда 2 аба илмеги бар. Алты пышный столбик түшөт да, мына 1 2 3 4 5 6.
Эми кийинки катарыбызда бир аба илмегин алабыз. Бир аба илмегин алабыз. Арка, бу жерде бир арка бар. Мына аркага пост столбик менен жармаштырабыз. Дагы бир аба илмегин алабыз. Кийин дагы 5 столбик пышный столбик кылабыз алтыны. Дагы чекеге келдик да, 2 аба илмегин алып туруп, өткөн катарда алып кеткенибизден бир полустолбиктин ошо менен столбик тогуп коебуз. Ошондо чекебиз монтип кетет да. Эми бир аба илмеги менен кайра эле полустолбик токуйбуз. Beş aба илмегин алабыз. Эми 6 пышный столбик токтук да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ошонун биринчисине полустолбик менен жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Экинчисине дагы полустолбик менен жайгаштырабыз. Аркалар пайда болуп атат. 1, 2, 3, 4, 5. Бирди таштайбыз эми. Таштап кийинкисине коебуз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми дагы бирөөн коебуз. Эми 1, 2, 3, 4, 5. Кийинки пышный столбиктин ортосуна коебуз. 1, 2, 3, 4, 5. Мындай коебуз. Дагы 1, 2, 3, 4, 5. Ортодо бирөөнү таштайбыз. Андан кийинкиге коебуз. 1, 2, 4, 5. Мындай болуп атат. 1, 2, 3, 5. Буга коебуз. 1, 2, 3, 5 бияка. 1, 2, 3. Ортосунан бирөөнү таштайбыз. Андан кийинкиге 1, 2, 3, 4, 5. Бул биздин биринчи катарыбыз болду. Биринчи катарыбыз. 5 аба илмектеринен турган аркалар пайда болду. Аркалар. Мындай. Эми бир эки баягы столбик менен алынган жаап коебуз. Бир аба илмегин алып, жарым столбик менен жаптык. Эми 5 аба илмеги 1, 2, 3, 4, 5. Аркалар пайда болду да мына. Эми 3 арка пайда болгон мына. 1, 2, 3. Биринчи аркага полустолбик менен туташтырабыз. Экинчи аркага 7 столбик накид менен алабыз. Экинчи катарыбыз башталып атат да мына. Экинчи катарыбыз башталып атат. Бияка 7 столбик бир накид менен 2, 3, 4, 5.
аркага полустолбикten жайгаштырабыз. 1, 2, 3, 4. Бул аркага дагы жабыштырабыз. Полустолбик менен дагы 1, 2, 3, 4, 5. Дагы бир аркага полустолбик менен коебуз. Ошондо ортодо 2 арка болуш керек. 2 арка. Эми 7 аба илмегин алабыз. 7 столбик накид менен алабыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 polustolbik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Узур аябай жөнөкөй. Тем более өткөн немелерде токуганбыз муну. Аябай бат эле эсептеп чыгып алсаңар болот. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Мындай болгон узар пайда болду. Азыр экинчи катарды токудук. Анан 3-чү катар, 4-чү катар, 4 катардан эле турат. Мен азыр берде биз үлгүбүздө 1, 2, 3 рапорт токот, ошону жасадык. Мен өзүмдүн жоолугу, өзүмдүн шарфымда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рапорт токуптурмун. 9 рапорт. Торинени 2,5 торин алгам. Өзүңөр узуруңорду чоң кичинесине карап торинени тандай берсеңиздер болот. Шарфтын кенендигин, узундугун өзүңөр каалагандай алсаңар болот. Мен узуну 1,5 метр болду. 1,5 метр болду. 1,5 метр болду. Анан чекесин мен мындай лицевая деп коет, бет жагын мындай оформить этип койдум. 5 столбик накид алып, ортосуна 5 аба илмегин алып, анан 5 столбик накид алып, 5 аба илмегин алып, мындай оформить еттим. Бул жагына болсо мындай чачпак байлап койдум. Байланганда аябай кооз көрүнөт экен, аябай сонун. Андай байлап койдум. Сиздер менен каналымдан жолугушуп амандашканга кубанычтамын. Келерки видеолорго чейин саламатта болуңуздар. Каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жазган комментарийлерге баарына жооп бергенге аракет кылам. Токуңуздар, мындай кооздук жаратыңыздар. Каналыбыздан дагы жолугушканча саламатта болуңуздар.